Ой бүт аламды башкарган күч. Ой биз дем алып жаткан абадай керемет зор күчкө ээ. Ой да аба сыяктуу көзгө көрүнбөйт. Бардык жерде бар. Ансыз жашоо мүмкүн эмес. Ар дайым бизди коштоп, өткөн чакка чабыттап, келер чакка саякаттап кете алган ой жөнүндө билүү сизге кызыкпы? Эмесе ал тууралуу пайдалуу маалыматтар. Ой үрөн. Адам багбан. Адам ой жүгүртүү жөндөмдүүлүгү менен башка бардык тирүү организмдерден айырмаланып турат. Ушул себептен ой адам баласы үчүн берилген чоң сыйлык деп баалоого болот. Аны менен адам бүтүндөй жашоосун түзө алат. Себеби ойго жараша сөз, сөзгө жараша аракет, аракеттердин кайталануусу адаттар адамдын тагдырын жасайт. Дагы элестүүрөөк айтканда, жер шарындагы бардык нерсе алгачкы формасында бир адамдын башындагы ой болчу. Биз колдонуп жаткан телефон, компьютер, калем, сап, айтор бардыгы башында ой түрүндө гана эле. Ошол ой үрөндөй өнүп, өөрчүп отуруп жыйынтыгында материалдашуу менен мөмөгө айланат. Мындай мисалдарды сиз өз жашооңуздан деле таба аласыз. Сиз кайсы бир учурда окугуңуз келген окууну окуп, иштегиңиз келген ишти иштеп, таанышкыңыз келген бир адам менен таанышкансыз. Жакшылап эстеңиз, анын баары башында алгач сиздин ишке ашпачудай туюлган бир оюңуз болчу. Албетте ойдун ишке ашуусу үчүн адамдын кам көрүүсү керек. Ал үчүн жакшы ойду үрөн катары алыңыз да, ага күн сайын маани берип, аны ар тараптан эсилдеп, таанып, жакшы болуп ишке ашуусу үчүн аракет көрүңүз. Натыйжасы сиздин оюңуз жакшы болсо, жакшы, жаман болсо, жаман болоруна ишене бериңиз.